кыргыз кызы дейт башка улуттарга турмушка чыкса болобу, анан сиздин өзүңүздүн жеке эркектик оюңуз кандай деген мындай сыноо иретиндеби, балким баягы шарият иретиндеби суроо берген экен. Бул Чика деген аккаунттун ээси экен. Негизи шариятыбызда мусулман болсо кайсы бир улут же уруу же түсүнө түспөлүнө карап айтылбайт да. Эгер мусулман болсо шарият ага тыюу салбайт. Ошол турмушка чыга турган жигити мусулман, намазын окуган мусулман адам болсо шарият буга тыюу салбайт. Мен бирок менин жеке өзүмдүн көз карашым боюнча кыргызга кыргыз эле болуп да. Эч мына кыргыз кээде кинолорду көрүп корейстик самашы мүмкүн, европейский самашы мүмкүн, театр бият самашы мүмкүн да, бирок кыргызга жетпейт. Баягы кымыз жыттанган кыргыздын жигитине эч нерсе жетпейт. Мен ушул күнгө чейин көп мамлекеттерди көрдүм, көп улуттагы адамдарды көрдүм. Дүйнөнүн булуң бурчундагы адамдар менен жашап көрдүм да. Ар бир элдин өзүнүн табияты бар да. Кээ бир мамлекеттин эркектерин көрсөң кыздан айырмасы жок. Назиктиги, сүйлөшү, колдорунун бүчүрөшү эми Корей кинолору. Баягы биздин, мен ойлойм, биздин кыргыздын кызы андай жигитти каалабайт да. Накта баягы табияты таза биздин кыргыз кыздар аны каалабайт. Кыргыздын тактама нукура таза кыздар бул эркек, баатыр, кыйын, эрктүү, күчтүү, өзүн өзү багыла турган, бир ишти өзү кыла ала турган, ишке ашыра ала турган мондой жүрүм турумунда эркектин сыпатын каалайт да. Негизи кыздын табияты ушундай. Кыз өзү күчсүз, алсыз, сүйөнгөндү каалайт кыздын табиятынан. Анан эркек ошого жараша мындай балван, баатыр, кыйын, көп маселени чече турган ушундай адам болушту каалайт да. Ошондуктан мен ойлойм, кыргызга гана бап, мен кыргыздан башкасына барса алым сунбаса керек деп ойлойм. Мына көпчүлүк учурда байкы сырткы дүйнөсүнө карап, акчасына карап Кытайга башка тийип кетип атабыз. Бул албетте тыюу салынат. Шариятта бул арам. Мусулман эмес, байкы итти жеген, курт кумурсканын жеген адамдарга биздин кыргыздын кыздар турмушка чыгышы бул арам. Анан бир чоң коркунуч бар. Кайсы бир мамлекетти басып алыш үчүн ошол биринчи ошол адамдын тилини, маданиятыны, үрп-адатыны жок кылат да. Бизге ушул азыр Кытай жээндерибиз көбөйдү деп айтып жүрөбүз. Ушулардын баары бир тиякты тартып кете берет дагы, эртеге Кытай бир күн келип, мына биздин адамдар деп басып алышы толук ыктымал. Ошондуктан баягы кыргызга кыргыз эле жарашат. Кыргызга ошол кымыз жыттанган, жылкы жыттанган ушундай адамдар жарашат деп ойлойм. Анан баягы кээде куру кыял калтырбаш керек. Баягы тиякка барсам эле мындай кыйын экен, башкача экен, өнүккөн заман экен деген бул түшүнүктөн аз. Кинолордогу баягы сырткы көрүнүштү, жакшы көрүнүштү гана берет да. Ошол нерседен биз алыш болушубуз керек. Биз дүйнөнүн көпчүлүгүн айланып көрүп келдик. Ал жердеги кордук, ал жердеги аял затына болгон мамиле, кыргыз ал жерде алтын, күмүш. Ошондуктан барыңыздарды ушул кыргыздан айлансын, кыргыз жигиттерге ушул кыргыз кыздан айлансын деп кетмекчимин. Алла разы болсун. Менимче кыргыздын кыздары бул насаат жетиштүү деп эсептейм. Анан бул жердеги Чика деген байкебиз дагы толук кандуу жооп ала алды деп ишенебиз.